Ассаламу алейкум туғандар. Жалпы бізден YouTube көрүүчүлөр, Алам Кобар каналыбыздын катталуучулары. Жалпы бізден ноокаттык туғандар, амансыздарбы? Барыңыздарга ноокаттан салам айтамын. Туғандар, мен сіздерге бул чыгарылышта мынакей азыркы учурда мен ноокат Ош жолунда турамын. Тактап айтканда Токтомат Сулпуев айылында. Мына жерде Кыркол сайды билесиздер, азыр көрсөттүм. Ошол жерде Кыркол сай бар, билесиздер. Ошол Кыркол сайдагы болуп жаткан иштерди мынакей көпүрөнү бир сыйра сиздерге көрсөтө кетейин деп атам. Себеп дегенде биздин сурап жаткан көрүүчүлөрүбүз көп. Кыркол сайдагы көпүрө качан бүтөт? Онуна бүтөт деп айткан эле го. Эмне себептен дагы деле бүтпөй жатат деген биздин көрүүчүлөргө буюрса мен мынакей ошол Кыркол сайды сіздерге азыркы учурда көрсөтөмүн. Барыңыздар колдоп, ушундай лайкты басып коюңуздар. Ар бириңизден мүмкүн болушунча лайк басуу сиздерден бекер, катталуу дагы бекер. Бизге катталып лайкты басып койсоңуздар, буюрса мен сиздерге ушундай жакшы чыгарылыштарды колумдан келишинче сиздерге кызматымды аткарамын. Буюрса биздин каналда болуп турсаңыздар, эми дагы кызыктуу чыгарылыштарды Кыргызстандын кооз жерлерин дагы алдыда көрсөтүшкө аракет кыламын. Жолдубай, каяка кеттиң, көрүнбөй кеттиң го дегендерге эми бир аз иштер менен жүрүп калдык. Буюрса сиздерге мынакей кызмат кылууну кайрадан баштадык. Бул жаңы жол билесиздер. Мына жерде жаңы тротуар, мынакей көрүп турасыздар. Өтө сонун болгон. Анан дагы туугандар, мен мына ушул астыдагы номерлерди жөндөн-жөн койгон жокмун. Жарнама боюнча, реклама боюнча байланыссаңыздар болот. Кандай жарнама, кандай реклама болбосун, биз менен иштесеңиздер болот. Мынакей. Аз көпүрөгө жетейин деп калдык. Ошо жерден барып дагы буюрса сиздерге жакшылап көрсөтөйүн. Азыркы жогорурактан тартып келгеним себеби алыстан азыр сиздерге көрсөттүм го. Жол өтө сонун чыгат экен да. Ошого бир жалпы ноокат эли ушу жерлерди сагынган алыстагы биздин мекендештер бар, 10 жылдап, 5 жылдап, андан да көп жылдан бери келбей жүргөн биздин ноокаттык туугандар, деги эле ушул Ош ноокат жолунан каттаган, андан ары Баткендик туугандар бар да негизи, Буюрса ошолордун сагынычын бир аз болсо дагы, деги эле Кыргызстанды мен жакшы көрөм дегендер үчүн мына ар бирибиз эле буюрса жакшы көрсөк керек. Кыргызстанды сагынгандар үчүн дейин. Ана жолдорубуз караңыздар сонун болуп, мына тротуарларды жакшы кылып жасап койду. Эми сапаттуу, чыдамдуу болсун деп ниет кылып калабыз эми. Мынакей. Буюрса азыр ошол жерлерди көрсөтөм. Жакшы. Мынакей. Насос турат, ошондо куюп атат. Лотокторду биякта жакшы кылып, буюрса бүтүрүптүр. Азыр ошол жеринен барып таанышайлы. Алан мынакей биякта бир сагын көрсөтө кетейин. Себеби могул жер перевал билесиздер, кичине мындай. Могул жерге келип буланып кетсе керек асфальт, экинчи слою. Мына ушул жер экинчи слой экен да, туугандар, мына түшүп аткан көрүп нарагы мынакей. Көпүрөнүн уландысы ушу жактан уланып кетсе керек, уланып мына бол биринчи слой менин байкашым боюнча. Ким лайктан баса элек, лайктан тарс басып коюңуздар. Буюрса улуңуздар кызматта. Бул жагы буюрса көпүрө бүткөндөн кийин тротуарды бүтүрсө керек. Мына эски көпүрөнүн баягындай темирлер окшойт, байкашым боюнча.
Так деп. Мына қарағайлар қаяқтан келіп жатыр? Россиядан келатса керек. Стропила. Жалаң бірдей размерді ұқсайды, мен байқашым бойынша. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Мынаке. Барсак рұқсат бере екен, бара берейинчи, кандай болот экен. Бетон куюп атат го, бетон. Кыркол сай деп. Бетон куюп атпыр да бияқта. Бетон кылып жаткан кези экен. Мынаке, бир көрсөтүп коеюн, туугандар. Мынаке, могу жерлерде бетон куюптур. Ассаламу алейкум. Ишиңер болсун. Мына бетон үстүнөн асфальт болот экен. Бияқта Кыркол сай. Уже бүтүп эле калып тур, туугандар. Буюрса 2-3 күндө бүтүп калат окшойт. Мен байкашым боюнча. Могу ар бир улайгындай уланган жерлер экен да. Арматураларын караңыздар. Бетон болса, анын үстүнөн асфальт болот. Так, ушундай. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та окшойт. Мына ар бир баягында узун бетондон. Ол жол менен 1 метрдей чыгат да, 15 метр болуп калат ошондо. Бетону куюп атат. Ака, мына бетон туурасы канча? 1 метрби? Мынасы 1 метр туурасы. 1 экен да, мына. 1. 15 метр ашык экен да, 15 метр ашык. Жакшы. Жакшы. Так. Мына бияга чекеске мул бир болсо баягы тротуардын орду, мына ол жерчи. Тротуардын орду. Мына сай. Так, эми наркы бетине өтөлчү, жакта не иш болуп атат? Бир сыра көрөк этейин, жол катары деп ушул нерсени сиздерге көрсөтүп коем. Мына эски көпүрөнүн орду. Так, могул жерден түшүп кетели. Бисмилла. Мынаке. Ондар. Мынаке. Эки көз бар экен да, ошондо 3 көз, эки көз экен да, бияк толтурулса керек.
Baş ekov ekan da. Ekov ekan. Lan aslı tibey turadi, ne bo'ladi ekan? Ajaq tiyib turadi. Betonni quyib atishadi. Tak, endi men bu yoqqa hep o'tib ketayin. Mashinalardan ehtiyot bo'ladi turib. Mana aka. Agarda ulug' hem seldan Xudoy saqlasin. Hem Alloh taolaning kuni, Alloh berem desa berib qo'yishi mumkin aka. Екі көз болады ekan da o'shanda. Так. Cho'ng ekan negizchi. Жақсы. Hem sapаттуу болсын деп эле ниет кылабыз. Sapаттуу болсын деп. Азыр бетон куюп аткан жерге дагы барып көрөйлүчү. Мына биягы 3 пайга буруло берген жер 3 пай айылына. Кызгалда кафенин жанына жетип калдык. Мына маяка өткөрбөсө керек деп ойлойм мен, билбедим дагы. Барып көрөйүчү бир. Рұқсат береби же бербейби? Ұрсақ болау бияға? Ұрсақ болау? Болады дейді қой. Бір тартып қойла туған. Сына мұрай. Қайсы күн ашылады екен білбейсің бе? Бірақ бүтөлі қалып тұрайым, асфальт басады да? 70%. Мына осы жер екен да, жердің ақыры. Мына жерден бияғы. İşçilerimizге рахмат дейбиз эми. Анын ачылышын билбейт экен да, ушул жерде иштегендер. Эми бетон бир болжол менен бир 3-4 күн катырса керек. Жок дегенде, болбосо 5 күн андан нары. Анан асфальт болсо. Жакшы. Яка дагы бассам болобу экен? Бүтө барайынчы. Угулбай деген. Номер дейт го, мына. Мына ненин орду болушу мүмкүн. Таксыр, мына ненин орду? Темир. Барьер? Болды, işinizlere geldik. Bariyerin orada ekan. Барьер болсо ошондо мынадан биягында адам өтчү да, тугандар тротуардын местасы. Anaga машиналар токтоп жатат.
Жоқ дегенде 4-5 күн құрғатылса керек, а? Ооба. Анан асфальт болады да, а? Ооба. Мына туғандар, эми мен қолымдан келишинче сіздерге şu жол қатары бүгінгі Кыркол сайдагы болып жатқан көпірөнүн ишини сіздерге чагылдырып бердим. Эми жогоруда айткандай ар бириңиздер ушундай лайкты басып койсоңуздар мага өтө чоң колдоо болот. Каналга сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып бизге катталып коюңуздар. Ушундай кызыктуу чыгарылыштар буюрса биздин каналдан чыгып турат. Мына ЗАГСтын машиналары экен го булар. Бишкекси дейт 10 деген. Акча деген сапырылып атат мына. Кадырына жетпей дең. 808 дейт. Так. Бул жака өтүп кетебиз эми. Бул жака өткөндө туугандар чыгарылышты жыйынтыктаймын эми. Мүмкүн болушунча каналды колдоп, лайктан басып коюңуздар. Дагы бир жолу айта кетейин. Бу жакта баргы мешіті. Аллах Тааланын үйү. Дагы бир жолу айтылуу Нуркат Чергесинен салам айтамын. Бүгүн негизи 2024 жылдын 15 ноябрь күнү мынакей сааттын жебеси 15:50. Аптанын бүгүн жума күнү барыңыздар ныйык жумаңыздар маарет болсун демекчимин. Негизи башында айттымбы, билбей калдым. Мынакей. Жакшы. Сонун буюрса, көпүрө бүткөндөн кийин дагы туугандар, ачылышына дагы мен буюрса өзүм катышам деген жакшы ниеттерим бар. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Ассаламу алейкум, жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, Ааламкор каналыбыздын катталуучулары, урматтуу жалпы биздин мусулман юрттугандар. Эгерде ким умрага барам дей турган болсо, же болбосо жакындарынын ата-энесине бир туугандарына умрага жөнөтөм дей турган болсоңуздар, мен сиздерди мына ушул Умра Замзам компаниясын сунуштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Умра Замзам фирмасы биз 7-8 жылдан бери иштеп кел жатабыз. Биздин Ош, Бишкек, Таласта биздин өзүбүздүн офистерибиз бар. Биздин ажы башчыларыбыз бар, илимдүү, билимдүү. Урматтуу туугандар, көптөн бери ата-энеңизди умрага жиберем деп кыялданып жүргөн болсоңуз, ал эми Умра Замзам фирмасы сиздердин кыялыңызды орундатат. Албетте, сиздерден жаратканга бир кооз ибадат болсун, бизден сиздерге кооз кызмат болсун. Умра Замзам сиздин ибадатыңызга толугу менен жардам. Ал эми бизге байланыш үчүн ушул номерге жазсаңыздар, биз сиздерге толук маалымат беребиз. Анан эгерде ким умрага бара турган болсо, буюрса ушул Умра Замзам компаниясынан ушундай сертификаттар да берилет. Салам.